Саламатсыздар, урматтуу бүгүнкү мына тегерек столдун катышуучулары. Мына Садыр Нуркожоевич мына кумтөр маселесин көтөрүп чыгып жүргөндө, мен анда Араб Эмираттарында болчумун. Мен ал жакта жашап иштегендиктен интернет булактарынан жана башка баягы массалык маалымат каражаттарынан эле карап турчумун да. Анан бул кишини жакшы тааныш эмесмин ал кезде. Бул ушул кишинин ушундай чоң маселелерди чукуп көтөрүп чыгып атканына мен ал жакта өзүнчө отуруп шыктанып карап турчумун. Мен баягы иштеген багытым инвестиция жана экономика жакка байланыштуу болгондуктан бул нерсе бардык биздин азыр социалдык проблемага да, экономикалык проблемага да чоң таасирин тийгизет. Эгерде элдер ушундай болуп, мамлекетибиздин ичинде куугунтуктай бере турган болсок, айта турган нерселерди айтып чыгып аткан адамдардын баарын артынан түшө бере турган болсо, бул деген биздин баягы өлкөбүздүн имиджине сокку урат. Анан биздин кантип анан биздин экономикабыз өнүгөт, анан башка жактан биз башка өлкөлөр менен кызматташа алабыз. Мен кече мына Аскат экөөбүз инвестиция боюнча ой толгоо болуп Facebookка чыккандан кийин мына өлкө башчыбыз Сооронбай Шарипович өзү тастыктады ошол 3-4 факторду. Мен ошол жерде инвестициянын, сырткы инвестициянын кандай учурларда келет, кандай принциптер бар, ал кайсы факторлорго карап анан келет деген жерде ошол жерде 5 факторду айтып бердим. Ошондо Сооронбай Шарипович өзү тастыктады. Баягы чоң бюрократия менен жеке коопсуздуктун жоктугун. Эгерде азыр мына былтыры 7 миллиард долларлык келишимдерге кол коюлуптур. Кытай менен Кыргызстан ортосунда. Эми ал келишимдер кандай аткарылат, кандай болот? Мен азыр аны эч нерсе деп айта албайм. Бирок эгерде Садыр Нуркожоевичке окшогон же ушул өзү чыгып тура турган болсо, ал көзөмөлгө аларына мен толук ишенем да. Себеби андан башка ушул маселелерди көтөргөн эч ким болбой атат. Эч ким чыкпай атат. Мына мен Кытай менен кызматташууга каршы эмесмин. Биз алар менен бул Кытай мамлекети биздин стратегиялык партнер. Булар менен биз экономикалык жактан, башка жактан, маданий жактан кызматташышыбыз керек. Бирок акыл менен биздин өлкөнүн жана биздин элдин кызыкчылыгы эң жогорку приоритетте туруш керек. Андан кийин гана башка кызыкчылыктарды эске алуу менен, бирок ошол кезде дагы этияттык менен бул Кытай мамлекети менен кызматташышыбыз керек. Себеби биз практика жүзүндө көрүп атабыз. Пакистанда эмне болду? Намибияда эмне болду? Алар ошол карыздын эсебинен жерлерин алып койду. Биз да ушундай коркунучка барып калбайлы деген бул жакта коркунуч чоң турат. Ошондуктан туугандар, биз мамлекетибизде болуп аткан ушул сыяктуу маселелерге кайдыгер карабастан баарыбыз активдүү катышыбыз керек ушул нерсени. Туура. Кайдыгер карап, монитордун артында отуруп алып, комментарийди баарыбыз жаза алабыз. А бирок ошондо талап кылалык. Facebook'та эле күчтүү күч. Бирок ошол талаптарыбызды туура коюп, ошол болуп аткан нерсенин баардыгын мыйзамдуулугун биз көзөмөлдөп, ошондо талап кылышыбыз керек элдерден. Рахмат сиздерге.